Саламатсыздар, урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү, биз кезектеги цензурасыз маекти баштап отурабыз. Ал эми бүгүнкү биздин маектин коногу 7-чи чакырылыштын депутаты Элдар Сулайманов. Бизде негизи депутаттарга суроолорубуз жана кызыгуубуз артып көп болуп аткандыктан сизди чакырып отурабыз. Эгерде сиздин ишмердүүлүгүңүздү карай турган болсок, мынакей 7-чи чакырылышта жогорку кеңешке биринчи жолу депутат болуп келип атасыз. Анан биз депутаттарды элестеткенде баягы колунда бар, бизнес менен жүргөн адамдарды элестетебиз да. Анан сиз деле ошо ишкерлик менен жүргөнсүз. Анан депутаттарда дагы экинчи тармагы бар. Ошол бизнес менен депутатка келген адамдардын көпчүлүгү баягы бизнестен коркот. Ишкердигине түрдүү тоскоолдуктар болуп калышы мүмкүн деп айрымдар өзүнүн пикирин айткандан, позициясын кармангандан коркушат. Бул жагына келгенде сизде кандай болуп атат? Саламатсыздарбы? Эми андай нерсеси бар. Сиз көп өзүңүз билсеңиз керек, бизде депутаттардын арасында мурдагы созывда көп мындай башкача бизнестер бар эле, алкоголь менен байланышкан, башка дагы бир чоң бизнестер менен. Меники андай эле чоң бизнестерим жок. Корко турган же баягындай бирдекеден коопсуздана турган. Мен мына эч кимге деле бул секрет эмес. Мен основатель Аквапамер деген суу бар. Суу чыгарабыз. Менин оюмча бул мындай эч кандай зыян алып келбейт, только пайда алып келет. Менин оюмча элге. Ошондуктан корко турган эчтеке жок. Тем более мен бул программаларды, бул ишканаларды ачып атканда развитие регионов деп ошонун алкагында калгам. Аймактарды өнүктүрүү үчүн. Аймактарды өнүктүрүү үчүн ооба. Анан мына например суу боюнча айтса, бул Чоң Алай, Алыскы районунда турат. Кашка суу деген айылында. Ошол жерде биз 20дан кем эмес, 20дан көбүрөөк го дейм, постоянно иштеген. Ал жерде иш менен камсыз кылабыз, налог төлөйбүз. Экинчиси мына агро сектордо иштейбиз. Ал жакта дагы баягы картошканы чогултуп атканда бир 100дөн 200дөн адамды алабыз ишкечи. Калган бизнестерден мен чыгып кеткем. Азыр мына саясатта эле ушул жогорку кеңеште иштеп алып баратам. Ишкерликти убактылуу токтотуп турасыз. Эми маселе мындай да, ошо ишкерликте мисалы көпчүлүгүбүз эле билебиз, эгерде ишкана ири боло турган болсо, киреше жакшы болот. Экинчи жагынан азыр бизде жогорку кеңешке элдин көз карашы башкачараак да. Мисалы түрдүү аттарды коюп атабыз да. Мисалы 6-чы чакырылышта айталы, 6-чы чакырылыш, мына 7-чи чакырылышка деле жаңы аттар жабыша баштады. Мына бир ай болду эле. Анан ушинтип элдин ишенимин кетип турганда ишкерликти таштап депутатка келүүнүн башкы максаты эмне болду? Башка кадырлуу, ишкерлик кадырлуу нерсе да. Жок, түшүнүктүү анысы. Эми баардыгыбыз ушундай ойлой берсек, кача берсек, анда ким мыйзамдарды жазат, ким иштейт Кыргызстан үчүн, мамлекет ким өнүктүрөт. Мына менин башкы ушул келатканда мен ойлойм, мен тажрыйбам жетиштүү деп. Эмне дегенде мен уже жаштагы эмесмин. Анан мындай карап көрсө, мындай жашы да элек 36 жаш. Мен оюмча бул как раз тажрыйбаны чогултуп, ушул бир өзүмдүн позицияң болгон кезде келди деп ойлойм. Анан мен ушул Кыргызстанга кызмат кылайын деп, мына керектүү мыйзамдарды алып чыгайлы деп, ошол өзүм мурдатан бери кызыгып жүрөт элем саясатка, бирок тилекке каршы мындай убакытта болгон жок киришкенге. Мына эми мен биринчи кадамды Ош шаардык кеңешинен өткөм 2021-жылы. Кийин анан ушуна жогорку кеңешке аттандым. Убакыт келип калды деп айтып атасыз, эми ушул жерде убакыт жөнүндө сөз кылып кетели да. Мисалы ошол депутаттын иштөөсүндө, күнүмдүк жашоосунда, ошол жумушка келип кеткенде ритм кандай болот? Себептен бир күндө бир канча бир мыйзамды талкуулап, анан ага кошумча дагы ошончо эле мыйзамды кабыл алып да жиберип атат да. Жогорку кеңеш ошого жетишеби? Мисалы келген мыйзамдын ар бири менен таанышып, же болбосо баягы көпчүлүк менен эле кнопкаларды баскылап эле кабыл алып кетип атабы? Себеп дегенде кээде ушундай учур болот, китептин 2 бетин окуп жетишпейсиң. Туура. Анан кийин депутаттар эртеден кечке ошол жерде отурса, ошончо мыйзам менен таанышып, ошолорду кабылдап, анализдеп жетишеби? Азыр мына өзүңүз көрүп атасыз, бизде мындай программа болуп атпайбы? Сокращение деп, оптимизация деп. Бизде мурда жогорку кеңеште мына 5-чи созывда консультанты да бар болчу, помощниги, советниги бар эле, кеңешчиси. Азыр бизден баардыгын алып салган. Бизде бир эле консультант калды. Чыныгында өтө оор. Эмне дегенде мына бизге даярдап берет материалдарды бүгүнкү сессияга деп. Ошол 2 күн мурун, 3 күн мурун берет.
аны карап чыгасың, бүттүгүн окуп чыгасың, кээ биргиде түшүнбөгөн жерлери болот. Аларды осы эксперттерди чакырып, мына бизде экспертный бар отдел, ошол чакырып даярданасың да. Эми баягы ушул жумушка келгенден кийин менин оюмча мен 100% өзүмдүн убактымдагы, өзүмдүн болгон ушул тажрыйбамды колдонойн деп атам. Биз даярданып эле мен жетишип атам, бирок калгандар жөнүндө эчтеке деп айта албайм. Мен коллегаларым боюнча. Мисалы, мамлекеттик кызматта дагы эмгек жолу бар да. Эгерде эске токтотулуу турган болсок, бир эле учурда байланышты, ошо байланыш тармагында иштедиңиз. Экинчи тарабын ала турган болсок, иликтөө тергөө тарабында күч органдары деп коелу. Анан кийин каттоо тармагында, мамлекеттик каттоо тармагында да үчөө үч бөлөк багыт болуп калат. Анан эми ушул жакта иштөөдө кандай таасирлер болду эле? Анын жыйынтыгы кандай болот азыр жогорку кеңеште ишмердүүлүктү жүргүзүүгө? Анын тажрыйбасы, анын дагы өткөн кеткендиги бар да. Албетте, мен ойлойм бул аябай жакшы мага опыт болду. Школада болду, баягы жизненный школа деп коет, орусча айтканда. Ал жерден дагы биз кандай кагаздар жүргүзүш керек, кандай мыйзамдарды карашыбыз керек деп, мына мен Финполисте иштеп жүргөм өзүм. 3 жыл иштедик. Ошол жерде бүт мына мыйзам чегинде иштеп, биз көп нерсени үйрөндүм да мен өзүм үчүн. Мына мамлекеттик каттоо боюнча бул жерде эл менен иштешесиң көбүнчө. Ал жерде дагы көп выездар болду, көйгөйлөрүн көрдүк. Ошондо дагы чоң тажрыйба алдым. Мына ушул мамлекеттин ишин, государственный иштерди алып кеткени. Анан кийин мен өзүм үчүн ушундай максат койдум. Мен ишкана ачам, производство деп. Азыр ошого кеттик. Бирок бизнесте деле ошондой эртеден кечке иштешиң керек. Ал жерде дагы бухгалтерия бар, ал жерде дагы көп встречалар болот. Азыр деле мына биз жогорку кеңеште кээ шайлоочуларыбыз келет. Алар менен да жолукканга кээ убакыт болбой калат. Бирок ага карабай деле мен убакыт таап, жолугуп, алардын көйгөйлөрүн угуп, көбүнчөсү мына соц тармактан жөнөтөт мага өзүнүн кайрылууларын. Ошол боюнча иштеп атабыз. Эми жогоруда иш тажрыйбаны айтып калдык да, анан 6-чы чакырылыштын соңку жыйындарында баягы сөз болбоду беле? Бизде ак үйгө киргенге толук мүмкүнчүлүк бергиле, ушул эски күбөлүк менен эле. Анткени биз жаш келгендерди үйрөтүп туралы. Жаңы келгендер болот, аларга жаш иштегенди үйрөтүп туралы, кеп кеңешибизди берели деп. Чындап эле жаңы келген депутаттар кеп кеңешке же болбосо мындай багыттоого муктажбы? Мисалы, жогорку кеңешке биринчи жолу депутат болуп келгендер бар да. Макул эми жаш кураган, карабаган күндө деле. Эми ал жактан да баягы талабы башка жогорку кеңеште. Албетте, биз алардын кеңештеринде муктажбыз. Эмне дегенде алар биздин жолубузду басып өтүштү. 5 жыл отуруш, 6 жыл отурушту. Ошол жерде көптөгөн мыйзам чыгарышты. Биз дайыма мына азыркы деле биздин чакырылышта өзүңүз билесиз, 2 жолу, 3 жолу болгон, даже 4 жолу болгон депутаттар бар. Алардан да биз кеңеш дайыма сурап турабыз. Кандай болот, эмне болот деп. Эмне дегенде биз эми келип үйрөнүп атпайбызбы? Ошон үчүн бизге убакыт керек азыр, бир аз үйрөнүп, ошол ташталганга. Биз көпчүлүгүбүз билебиз, депутат деген баягы креслода шалкалап отурат, суроолорун берет, министр келеби, кимиси келсе суроолорун берет, анан кийин бири-бири менен айрым учурда айым айтыша кетет, анан жыйынтыгында кнопка басып коет, бүттү. Мисалы, сырттан караганда жогорку кеңештин иши ушул. Депутаттар ошону кылат, айлыгын алат, чыркап жашайт. Чындыгында депутаттын ишинде эң оору эмне деп айтат элеңиз? Кандай оорчулуктар, кыйынчылыктар бар? Мисалы, биз көрбөгөн. Эми ал жерде мындай да, кээ биргиде мындай саясий чоң чечимдер бар. Анан ошого биз баардыгыбыз жоопкерчиликпиз да. Ошол жерде же сен ооба деп басасың, же жок деп басасыңбы? Ошол кээ биргиде ушундай саясий чоң мындай маселелер болот. Ошолорго жоопкерчилик алыш керек. Менин оюмча, ошол жоопкерчиликти алган эң оорго дейм да. Бирок биз ошон үчүн келдик, биз депутатпыз. Биз ошол жоопкерчиликти алабыз деп келдик. Ошон үчүн ошол жерде алып иштеп атабыз. Эми сиз баягы бардык эле телевидение биздин заседаниянын көрүп отуруп калып атпайбы? Ал жерде бардыгы деле мындай жыргаган деле жери жок. Ал жерде иштеш керек. Бардыгы карап отурсаңыз, кагаздарын окуп, өзүнүн выступленияларын даярдап, кийин ошол болуп аткан маселени окуп, тарап, эмне дегенде ал жерде билбесең выступать эте албайсың да. Ошондуктан ар бир нерсени карап чыгыш
убакыт кетет экен да. Мен негизинен өзүм жөнүндө айтып кетейин. Мен буга чейин мына ишкер болуп иштеп жүргөндө меники свободный график эле. Офисте балдар иштейт, заводдо балдар иштейт. Анан сен көзөмөлдөп эле коесуң, кааласаң барып үй бүлөң менен же кааласаң баягы жакшы көргөн ишиң менен алектене бересиң. Бул жерде андай эмес экен. Бул жерде саат 9-дан 8-ге чейин, кээ бирде кечки 9-га чейин отуруп каласың. Үй бүлө, хобби баары унутулат. Баардыгы унутулат. Мына балдарга дагы мен өзүмдүн балдарыма, үй бүлөмө дагы бир аз азыраак убакыт бөлүп калдым. Аны эми түшүнүп атышаттар үйдөгүлөр. Эмне дегенде мен ушул саясий жолду тандадым. Эми жана жоопкерчиликте сөз кылып калбадыкпы, анан кийин иштен жүргөнүндө 1 ай болду. Жогорку кеңеште жалпысынан 1 ай деп коелу. Бизнесте 1 ай деген чоң көрсөткүч. 1 ай иш токтоп кала турган болсо чоң чыгыш болот. А сиздин иштегениңиз кандай жогорку кеңеште 1 ай болду. Жоопкерчилик болгондо шайлоочуларга убада бергенсиз да? Берген. Бул нерсени алып карам, ошолордун кайсысы кайсы деңгээлге жетти, кандай аракеттер болуп атат? Так ошол шайлоочуларга өзүңүз берген убадалар боюнча. Мен көбүнчө мына өзүмдүн программамда бул биринчи бөлүгү таза суу болчу. Ош шаарында бир чоң көйгөй бар. Жамгыр жааганда дайыма суу өчүп калат. Ал эмне дегенде баягы суу лайкаланып, анан шаарга бергенде баягы үйдөн лайка суу чыгат да. Анан ошол боюнча өзүм дагы көп изилдеп, мына чет өлкөлөргө барып, мына Өзбекстанга бардым. Ал жерде аябай жакшы проекттер жасаган экен ошол суу тазалоо боюнча. Ошолорду изилдеп, көрүп, специалисттер менен байланышып, ошол проектти мен сунуштадым азыркы биздин Ош мэриясына. Ал жерде да мен өзүм иштеп кеткем горком кеңеште. Ошол боюнча иштеп атам. Ал буюрса чечиле турган деп ойлоп атам. Мына жакынкы 1 жылдын ичинде каражаттарды азыр карап атышаттар. Ошол чечилсе эле буюрса ал проект ишке кирет деп мен ишенем. Кийин мына мен да өзүмө бир неме койгом. Бул экономика боюнча. Биздин экономикабыз өзүңүз көрүп атасыз кандай акыбалда. Анан энергетический да кризис болуп атат. Ошол боюнча дагы мен программам бар. Мына кантип ошол энергетический кризистен чыксак болот деген ошонун үстүнөн иштеп атабыз. Азыр мына биз жаштар депутаттар тобун түзүп алдык. Мына биз буюрса бир 5-6 айдын ичинде жаңы мындай vision of future Кыргызстан деп, видение будущего Кыргызстана деп. Ошол боюнча иштеп атабыз азыр. Мындай наработкалар болуп атат. Буюрса бир 5-6 айдын ичинде жакшы презентация кылабыз. Ошол именно энергетический боюнча, экономический сектор боюнча. Эми сиз айтып атасыз, буюрса жарым жылда келечекте болжолдогон долбоорду алып чыгабыз деп. Эми 5 жылдан кийин Кыргызстанды кандай элестетесиз? Мисалы сиздин бүгүн шайланып келдиңиз, 5 жыл отурасыз да, баягы жогорку кеңеште деп коелу. Эми ошол мандатыңызды тапшырып, кийинки депутаттык срок башталып атат. Башкаларга балким өзүңүз деле кийинки парламентке барып каласыз, 8-чакырылышка. Ошо 5 жылдан кийинки кандай элестетесиз? Менин оюмча азыр биз жакшы эле тенденция болуп атат. Мына биз мына бюджетный комитетте дагы мен катышып калам, башка комитеттерде катышып калам. Ал жерде мына доклад берип атат биздин аткаруу бийлиги. Быйыл биз профицитке чыктык. Профицитке чыгып, мына ал дагы бир четинен аябай жакшы болуп атат. Эмне дегенде мына капитальный вложенияларга дагы акча берилип атат, жолдорго да берилип атат. Анан мына биздин урматтуу президентибиз айтып калды, социальный тармакта иштегендердин дагы акысы көтөрүлөт деп. Бул эми иш жүрүшүп атышы деп ойлоп атам да. Анан биз мына жогорку кеңеш туура иштеген мыйзамдарды чыгарышыбыз керек 5 жылдын ичинде. Ошол мыйзамдар жакшы иштесе, менин оюмча 5 жылдан кийин биз мына кризистен чыгабыз деп ишенем да. Кризистен чыгып, мына элдин кичине жашоосу оңолот деп мен ишенем ошого. Жеке жоопкерчилигиңизди кайсы жерден сезесиз? Мисалы биз депутаттарды топ билебиз да. Мисалы мурда 120 болгон, азыр 90 депутат. Бирок жогорку кеңеш тараганда депутаттар жоопкерчилиги жок. Себеп дегенде ал жерде мен жалгыз мен мыйзам жазган жокмун, же болбосо ал мыйзамды жалгыз мен кабыл алган жокмун. Бул коллективный орган болуп атат. Жамаат аткарат, бирок эч ким жооп бербейт. Анткени бул жерде кечирип кой, мен жалгыз кылган эмесмин, биз ал жерде 90 киши болчубуз. Анан жеке өзүңүздүн жоопкерчилигиңизди кандай кабылдап атасыз?
Менин жеке өзүмдүн мени шайлаган шайлоочулардын астында мен ойлойм, ошолордун астында мен жоопкерчилигим бар деп, мен ошол айткан убадаларыма буюрса турам деп, мен бир эле элдин астында ошол жоопкерчиликти ойлойм да өзүмдү. Эми бул сиздин жанагы сунуштап аткан мыйзамдарыңыз бул глобалдуу болуп атат да, тагыраагы мамлекеттик деңгээлде. Бирок сиз жогоруда айттыңыз, дагы карапайым калктар келип өзүнүн сунуштары менен же болбосо өзүнүн арыз муңу менен келип атат, ошолорду кабыл алып атам деп. Анан кийин мурунку иш тажрыйбаңызды, мамлекеттик кызматта иштеген иш тажрыйбаңыздын баардыгын чогултуп караганда, эл неден жабыркап атат? Карапайым эл, жөнөкөй эл, ошол эле дыйкан, малчы болсун, макул бул жерде соодагер болсун, же шаар ичинде кызмат көргөзгөн адам болобу, неден жабыркап атат? Анан жеке, мисалы орусча точечный деп коет го, так өзүнө таасир бере турган, жардам бере турган кандай багытта иштер керек? Бул жерде бул маселе өтө оор да. Алып келгенде көйгөйлөр өтө көп. Баардыгын бир заматта четиш өтө кыйын, бирок биз аракет кылып атабыз. Анан эми сиз айтмакчы, андай биз эси ошондой жоопту тапсак, анда Кыргызстан өнүгүп кетмек да, туурабы? Ошон үчүн биз ошонун үстүнөн иштеп атабыз. Кантип мына точный же глобальный жагынан иштесек, биз оңолсок болот депчи. Бирок элдер көбүнчө эмне арыз менен келишет? Бизге ошого жеке өзүнүн маселеси менен киргендер. Ал жерде мындай, көбүнчөсү мына региондон келип атат. Ал жерде мына мектептер боюнча көбүнчөсү келип атат. Мектептер аварийный состояниеде деп, например, Чоңалай районунда ачык суу айылында 78-жылы курулган мектеп бар. Ал мектеп эмес болчу өз башында, бирок аны мектеп болуп иштетип атышат азыр да. Ошондуктан биринчи көйгөй мына мектеп. 245 азыр аварийный мектеп бар Кыргызстан боюнча. Бирок тилекке каршы биздин бюджет жетишсиз болуп атат. Ошол 245 объекти бүтүрүш үчүн 24 миллиард сом керек экен. Бирок биз бюджетти азыр карап атабыз, 2 миллиард бөлүп атат да. Ошол жаңы мектептерге. Ошондуктан бул темпен жүрсөк да 20 жыл болуу керек экен да. 2 миллиарддан бөлүп отурган болсок. Эми ооба, ошондой болуп атат. Эми мен ойлоп атам, бул азыр ошондой болуп атат, бирок биздин аткаруу бийлик жакшы иштеп, биздин мыйзамдарыбыз иштесе, биз да жардам берсек, мен ойлойм, бир 2-3 жылдын ичинде ошол бөлүнгөн акчаны 10 миллиардка чыгарсак, анда биз бат эле жаңы мектептер киргизсек болот да. Ошол аварийныйларды же оңдоп, капитальный ремонт кылып, же жаңыдан куруп. Анан мисалы мындай болуп атат, биз 5 жыл депутаттардын иштеген бир эле жолу көрдүк. 6-чакырылышта. Болбосо бардыгы мөөнөтүнөн мурда тарап кетип, анан кайра улам мөөнөтүнөн мурда шайлоо болуп келе берген да. Эми эгерде ушул парламент аягына чейин иштей турган болсо, сиз кийин кайра талапкерлигиңизди коем деген ой барбы, же болбосо азыркы бүгүнкү күндөгү ошол жогорку кеңеште иштеп аткан тажрыйбаңызга таянып, мисалы оорчулуктарды, же болбосо ошол жогорку кеңештен тапкан пайда зыяндарды таразалап көрө турган болсоңуз? Мен азыр антип сизге так жооп бере албайм. Эмне дегенде, буюрса убакыт көрсөтөт. Мен эми эле иштеп баштадым, эми эле ошол саясатка келдим. Анан мен мындай азыр так сизге жооп бере албайм. Буюрса убакыт көрсөтөт. Шаардык кеңеште иштедиңиз, жогорудагы эл менен аралашып, ошол элет жерин көрүп келдиңиз да. Анан ошол элетке жардам берүүгө мандаты жок жардам берсе болобу? Мисалы ошол эле ишкер болуппу, же болбосо ошол жергиликтүү кеңеште иштеппи, же жөн гана аткаруучу бийликте отуруппу? Болот, албетте болот. Мына биздин компания, мына Аквапамир деп айтып кеттим мен сизге. Биз суу чыгарабыз. Мына биринчи болуп Кыргызстанда мына суу чыгарган компаниялардын арасында биздики мындай проект жасадык. Бул оюмча, мен оюмча бул аябай жакшы жетишкендик деп. 7 километр водопровод булактан алып түштүк. Алып түшүп, ошол заводду суу менен камсыз кылып, и ошол эле водопроводду биз айылга өткөрүп бердик. Дагы 3 километр водопроводду өзүбүздүн акыбыздан, ошол компаниянын акысынан ошол жерде 3000 жашоочу, бир 1000 үй бүлө суу менен, таза суу менен камсыз болду.
азыр мына Бишкекте көбү же Ошто ошо бутылированный сууну сатып алса, ал жерде бекер берилет. Мындайча айтканда сапаты жогорку базарда сатылып аткан, ал эмес чет мамлекетке чыгып аткан сууну алар үйүнөн чоргон ача турган болсо агып чыгып атат. Мен ошондуктан ойлойм, депутат болуштун албетте мындай өтө зарылчылыгы жок. Адамдын ниетинен жардам берем десе, жардам бере берет. Мына ошол мен бизге бир эле мисал айтып кеттим да, ошо жардам бергенибиз. Бирок андай мисалдар көп. Биздин районубузда көп жардам беребиз, садиктерге жардам беребиз, мектептерге жардам беребиз. Менин оюмча, бул биздин жоопкерчилик, компаниянын жоопкерчилик ошол жерде биз иштеп аткандан кийин деп мен ойлойм да. Ошондой эле көп эле ишкерлер, мен ойлойм, көп эле жардам берет. Ушу жардам берип кетсек, бардык эле ошол ишкерлер колунан келгенче, мен ойлойм, көбүнүн ушул жашоо турмуштары өзгөрөт деп. Хотя бы ушул суу менен камсыз болушаттар же башка нерселер менен камсыз болот. Сиздин жанагы шайлоо алдындагы убадаларыңыздын биринде эң алгачкылар деп коюлду. Сап башында турганы бул жанагы мыйзамдар иштебеген мыйзамдарды ишке киргизүү. Башкача айтканда, ар бир мыйзам иштеш керек деген мааниде билдирүүңүз бар эле да. Эми бунун иштетүүнүн ырчактары кандай? Кайсы жол менен иштетебиз? Анткени биз билебиз, мыйзамдар көп, иштегендери аз. Мындай да, эми мыйзам жакшы жаман болбойт да. Мыйзам болгондон кийин баардыгыбыз баш ийишибиз керек. Бирок тилекке каршы мурдагы кээ мыйзамдар бар. Булар уже азыркы реалиге, талапка жооп бере албайт да. Ошолорду биз карап чыгып атабыз. Карап чыгып, мына көбүнчө биз азыр мына энергетика тарапында дагы жакшы мыйзамдар кирген экен. Ошолорду карап чыгып атабыз. Эмне дегенде азыр биринчи биздики мындай болуп атпайбы? Энергетический кризис болуп атат. Өзүңүз билесиз. Ошолорду карап чыгып атабыз. Анан мен ойлойм, аны бүтүрсөк, башка мыйзамдарга акырын өтө беребиз. Биз анын үстүндө иштеп атабыз. Бизде мына фракция дайыма өтөт. Ал жерде биз карайбыз. Комитеттер болот. Комитеттин меники транспорт коммуникация боюнча. Ошол жерде да биз карап атабыз. Кайсы мыйзамдар иштейт, кайсылар иштебейт деп. Анын үстүнөн биз Мындайча айтканда инвентаризация жүрүп аткан экен да. Жаңы кабыл алынган мыйзамдар макул 7-чи чакырылыш жаңы мыйзам кабыл алды. Бир мыйзамды кабыл алды, бирок кайсы бир себеп менен ал иштебей турат. Балким ал иштебей турган мыйзам болчу, мындай легал ишке жазылып калган же болбосо кимдир бирөөгө аны иштеши зарыл эмес. Андай учурда силер кандай аракеттерди көрөсүздөр? 7-чи чакырылыштын мыйзамы иштебей калса? Мындай да, мына мыйзам боюнча деп көп ойлойт окшойт, аябай оңой деп. Биринчи мыйзамды жазып чыгыш керек. Мыйзамды жазыш үчүн эксперттер чакырылат, ал жерде талкуу болот башында, кийин анан ошол тексти жазылгандан кийин общественное слушание деп коет. Ал бир ай өтөт. Ал общественное слушание чыныгында ушул мыйзам керек экен, ушул мыйзам иштейт экен дегенден кийин, анан кийин биздин мына тийиштүү комитетке өтөт. Тийиштүү комитеттен да карап чыккандан кийин ал жерде дагы кеминде 15 адам, 15 мүчө. Алар да карап чыгат. Ал жерде 2 слушание болот. Анан кийин уже палатага чыгат да. Ошол жерде анан талкуу болот. Ал жерде дагы бизде өтө тажрыйбалуу биздин коллегалар бар. Алар дагы дайыма, например, бүгүн деле сот фонд боюнча деле сессияда мөөнөтү өтүп кетти деп мен айттым да. Бир мыйзам келген экен. Ал жерде укук экспертизанын бөлүмү бар экен. Ал жерде жазылган экен 1 октябрда каралыш керек деп. Бирок тилекке каршы 6-чы созывда эмнегедир каралбай калган экен. Мен ошону бүгүн айтып чыктым. Кийин биздин дагы башка депутаттар колдоду дагы, и сот фонддун өзүнүн төрайымы келбей калды. Ошондуктан биз аны жылдырып койдук. Ошондой болот. Эми ар мыйзамдарына даже 6-чы созывдагы мыйзамдар бизге келип атат. Ошолорду биз карап атабыз. Анан керектүү эместерин биз четке кагып атабыз, керектүүнү биз азыр карап атабыз. Мисалы ошол жогорку кеңеште биз билген фракциялар бар. Анан кийин комитеттер бар. Мындан сырткары сөздүн башында айтып калдыңыз, жаш депутаттар өзүнчө топ түздүк деп. Бунун ишмердүүлүгү кандай болуп калат? Кайсыл форма менен иштейсиздер? Ал топтун түзүлүшү кандай болду эле, зарылчылыгы? Бул мындай, бул неформалдуу. Биринчиден ал жерден биз мына жаш депутаттар өзүбүздүн программаларды чыгарайлы деп атабыз. Мен сизге айтып кетпедимби? Биз жакшы бир проект жасайлы деп атабыз да. Ошол боюнча дагы биз азыр түзүп, ар бир өзүнө тармактарды алды.
изилдейли деп атабыз да. Эмне дегенде мен өзүм ишкер болуп бирдекенин баштарынасында мен көпкө чейин 1-2 ай изилдейт элем, карайт элем, сүйлөшөт элем. Ошондой кылып бир жакшы проект чыгарайлы деп атабыз да. Мына энергетика боюнча. Азыр өзүңөр билесиңер, глобальный потепление болуп, суу азайып атат. Мына Международный водный форумдун корутундусу бар, 2020-жылы өткөн. Ал жерде айтат, 2050-жылы дүйнө жүзү мына питьевой суу боюнча да ошонун көлөмү 50% азаят деп атат да. Мына эси мына дүйнө жүзүндөгү сууну алса, ошол питьевой 2,5 эле пайыз түзөт. 2,5-нын дагы жарымы жоголот. 2,5 жоголот. Мына көп айтып атат, биз ГЭС курушубуз керек, ал курушубуз керек деп. Мен айтайын дегеним, да, куруш керек. Бирок экологический жагында карашыбыз керек болуп атат да. Эмне дегенде ГЭСти куруш биринчиден аябай кымбат. Ага көп каражат кетет. Экинчиден жетишчүү суу жок болуп калса, аны курганда деле пайдасыз болуп калат. Ошондуктан биз альтернативный мына азыр варианттарды карап атабыз. Мына велосипедти изобретать этпей эле мына көп өлкөлөрдө азыр мына солнечный энергия менен электричество чыгарып атат, воздушный менен баягы мельницалар шамал менен ошолорду карап азыр биз дагы өзүбүздүн бир проект чыгарайлы деп атабыз. Аны аткаруу өкмөтү колдонобу колдонбойбу ал башка нерсеси, бирок биз өз көрдүк, что биз ошондой бир проект жасап элге. Демек, фракцияга карабастан, комитетке карабастан мындай демилгелүү жаштар өзүнчө биригип аткан экенсиздер да. Анан дагы бир суроо, ошол демилге деп калдык. Ошол жогорку кеңештин аппаратын дагы кыскартуу боюнча дагы сөздөр болуп атат. Сөздүн башында айтканыңыз, бирден консультант менен кичине иштеши оор деп. Экинчи тараптан дагы кыскартуу зарылчыл болуп атат, оптимизация. Бул жагында кандай дейт элеңиз? Бул жерде мындай болду. Биз жогорку кеңеш бул өзүнчө бир аткаруу демде өзүнчө бир вет власти да, орусча айтканда. Ал жерде бизге өзүбүзгө управ делами керек, өзүбүзгө баягындай чарбабыз керек да. Бирок тилекке каршы азыр ошондой биз программа менен кетип атабыз, кыскарып атат. Биз эми ага каршы болбой атабыз. Эмне дегенде түшүнүп турабыз, мына эл деле кыйналып турат. Анан мына биздин зарплаталарды мына 6-созыв, 5-созывга караганда көп эле кыскартып салды. Көп преференцияларды алып салды. Азыр бизде гаражыбыз жок, машинелерибиз жок, водителибиз жок. Жада келсе мына бизде управ деламин да алып койду. Бирок биз дагы каршы эмеспиз. Эмне дегенде биз түшүнүп атабыз. Биз кандай условия болбосо, шарт болбосо иштегенге даярбыз деп биз өзүбүзчө талкуу кылдык. Ошондо менен кетип атабыз да. Эми бул азыр мен оюмча ушундай мера керек деп ойлоп атам. Экономия зарыл нерсе болуп атат да. Бирок мен ойлойм, эмки келген созывда Кыргызстандын экономический абалы жакшы болсо, аларга албетте консультант, помощник, советник керек деп ойлойм да менчи. Бул иштен жакшы жүрүп кетиш үчүн. Ооба. Бизге убакыт бөлүп келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Себеп дегенде биз азыркы тапта жогорку кеңеште баягы өзүңүз айткандай тажрыйбалуу бир 10 депутатты, 20 депутатты тааныйбыз. Жаңы келген депутаттар менен али тааныша элекпиз. Айрымдары сүйлөп да баштай элек. Мындай ошол жогорку кеңештин ишин көргөндө деле микрофондон чыгып бир сунушун айтып, же бир талкууга аралашпагандан кийин биз жаңы депутаттарды тааныбай жатабыз. Жалпы коомчулукта айта турган болсок, ошентсе дагы жогорудагыдай өзүңүз активдүүлүгүңүздү, кайсыл аракетте, кайсыл багытта эмне кылып жатканыңызды бөлүшүү үчүн бизге келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Мындан дагы биздин көрүүчүлөрүбүз, сайттын окуучулары көбүрөөк маалымат алат деген ишеничтебиз. Ушун менен сиз менен коштошолу. Урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү, биз жогоруда кезектеги цензурасыз маекти жыйынтыктап жатабыз. Ал эми бүгүнкү коногубуз 7-чакырылыштын депутаты Элдар Сулайманов болду.